Menem 5 bir tuğan. 4 kız bir erkek. Men yalnız erkekmin da. Men bayağı erkek bala bolbogondan keyin men bayağı kırımda aşıp men janagı aytdım ha. Oң kulagımды keşip kümüştökке tagıp koygan eken da men. Kümüştökken bar balçıkçın eken tagınıp жүрчүмүн постоянно. Анан 53-нчи жылдары биздин айылга башкарма болуп иштеп барып бараткен. Анан ар дайым ошо жерде иштеп жүргөндө атам экөө жакшы болуп калыптыр, бири-бири менен мамилелешип болуп. Анан куда түшүп калышат экен. Кызымды берейин, балаңы алса дейт экен да. Мен кулагымда сөйкөнү буга тагат экен. Анан мына окурду ошондо кайнатам 5 жашында. Ошо куда түшүп барганда курчаптырда. Курчаптырда. Мага ырый кетип койт. Үйдөгүлөрчү. 5 жашар бала кичинекей балам да менен ырдайт экен да. Кам барып менин кайнатам Сарлыйды байлатам. Кам барып кызым бербесе сот жашар бала. Ошо дурдап атса алдында туруп. Айнанайын берем кызымды. Hani ertesi günü nasıl daha çok açık oluyor devlet. Dışarı çıkan bu da düşüp kalgamız. Anan 70. yılı ben 22, ben 21. Bu 21'de de. Armiyadan gelgen. Men armiyadan geliyorlar, buga üylönüp anan. Bu Kemerburdu taytam men atama kurçaptır apama üylөнгөндөн кийин. Апам улуу кыз болгондо Түркмөн деген Чкаловдон Накай Түркмөн деген тайтам болгон. Абдан жакшы киши, ушундай апама үйлөнгөндө апама 40 жылы үйлөнгөндө согушка чейин согушуна. Ошондо үйлөнгөндө тайтам бериптир. Анан ошол менен апамдар сактап жүрдү да. Анан мен экинчи кыз болгом. Менден улуу эжем 47-жылкы. Анан экинчи кызы мен да атамдардын. Анан куда түшкөндөн баягы биринчи сүймөнчүлүгүбүз деп атам берсе элек. Муну эми оңой эле киши колунан чыга бербейт чындыгында. Деги болочок тайтамго болгон күйөө баласына берди. Мен атам болсо болочок эле болбойбу деген күйөө баласына ушундай Кемербурду берген. Өзү абдан кемеңгер, берешен. Мен атам ушундай киши болчу да, адам болчу абдан. Чоң кызматтарда жүрдү. Анан кийин ушуну арнаптыр да, анан буйруп мынтип 70 жыл сактап ошон үчүн муну алып жүрөбүз. Мурас кылып. Ошо мага салып анда кулагымды эле тешик эмес, арнап беришти да. Бул 5 жашка чыккандан кийин тагынбайм деп ыйлагандан кийин тиги бүй апа айтыптыр да. Муну сөйкө салды кылып берет деп. Анан бисикине келип сөйкөнү апама тапшыргандан кийин апам 21 жыл катып жүрүптүр. Анан биз 75-жылы кыз туу болдум. Ошондо 5 жылдайын төрөдүм да 70 үйлөнүп. Анан ошондо бешиктин башына мындай туква тигип турган ошо ирип келген апам. Бешик менен коляска кылып алып келген да. Анан ошо иринип турчу, анан ошо бешиктин башынан эле жоготуп алдык да ошону. Кандай кичике балдар алды, ким алды же бирөө. Ошол сөйкөнү сүрөттөп берем. Ромбек болчу. Ромбек Күмүш сөйкө да. Мындай Ромбек сүйрү. Элесин мындай эле илип алмады жанагындай болду. Мындай сал эле чиймеди. Өтө көп эмес, мындай четте, мындай эле ошондой. Чиймелер бар болчу. Ал сөйкөнүн узундугу бир. Узундугу кандай десем болот? Мындай өтө деле чоң эмес, 1-2 сантиметрдей бар, ушундай эле да. Тешиги бар дагы эле бүткөн жок да. Ооба, буну жаңы алмаштырды. Өзү орда эме болчу. Кара баркыт болчу. Баркыттан болчу. Анысына эскирип кеткен. Атам тагып постоянно. Бөлөк кайыштан жасаган, атам жасаган. Атам мыналарын кыйшык кылып коюп турган бул түстөп кайра оңдоду да. Кайра мына. Ия. Кайсы жылдары Былтыр. Былтыр эле. Мурунку жылы. Былтыр тойго Ош базарынан муну кайыштап келип, мына тигип койгон.